Мен жалгыз бөйөн эми мисалы 5 бала багам. Байыркы өткөн айда деген 1000ден ашык төлөгөнбүз, 2000. Азыр мында да мына 2350 сом келди. А биз канча төлөшүбүз керек? Элди ойлогон адам жок. Эч ким ойлобойт. Анан кандай мамлекет дейсиң? Эл өзүнчө жашап атат. Балдарын Россия, Казакстанга жумшап коюп. Анан суну сатып берсе анан светти кымбаттайт, анан эмне кылат анан? Айырмасы биз айлык алган кишилер эмне айлык алганда сразу предоплата алып светти төлөйбүз да, баягы бала бакырашка же тияк бияктын баарын пландайбыз да, анан төлөйбүз. Бир 1000 сомдон ашып кетти. Эмесе. Предоплата мурун 500 сомдон төлөш элек азыр 1,5 миңден ашып кетет, 1800 сомго чейин чыгып келатат. Мурункудай эле. Эч деле изменение болгон жок меники. А может быть после Нового года будет. Мурда биз 700 канча сомдон төлөчү элек. А бул немеде декабрда 1780 сом төлөдүк. Мен өзү батыр энемин 8 балам бар. Квартирадамын, ошого кыйын болуп калды бизге. Атабыз каржылачылар Россияга кетип, иштери жакшы болбой ала ошоякта анан берде бир кызым эле иштеп атат азыр. Квитанциялар келсенен байкайбыз да. Өткөн айда канча келди? 1100 келген. 1100 канча келген. Бул айда 1200 канча келди. Ошондо 14 күнгө 70 тиңден эсептептир. 14 күндөн биягына 1 сом 2 сом 5 тиңден эсептептир. Үстүнө мурун бир 4000ге чейин жакчыбыз. Мына азыр 7000 чыгып атат.